Өзбекстандан башталган магистралдык газ өткөрүүчү куурлар ордотулуп бүтүп калды. Азыркы тапта көгүлтүр отту өткөргөн түтүктөрдү жаткыруу иштери Чалдабар аймагына жетти. Магистралдын жалпы узундугу 1113 чакырымды түзөт. Ал аркылуу Кыргызстанды гана эмес, Казакстанды дагы жаратылыш газы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга шарт түзүлөт. Долбоор Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан жүзөгө ашырылууда. Ишкана жыл аягына чейин Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча жалпысынан 17 калктуу конушту жаратылыш газы менен камсыз кылууну пландап жатат. Теманы Кайыр Жайлообеков улантат. Мында курулуп жаткан магистралдык газ өткөрүү куурларын жаткыруу иштери өткөн жыл эле башталган. Учурда дагы жумуш кызуу жүрүп жатат. Азыркы тапта Өзбекстандын Бухар аймагында башталган магистралдык газ өткөрүүчү куурлар Чалдабар аймагына жетип калган. Долбоорду Газпром компаниясы жүзөгө ашырууда. Мында эмгектенген жумушчулар күнүнө 10 сааттан кем эмес иштешүүдө. Аба ырайынын катаал шарттарына карабастан өздөрүнө жүктөлгөн милдетти так жана кынтыксыз аткарууга аракеттенишерин айтышат. Это центратор для внутренней сварки. Учурда түтүктөрдү бири-бирине ширетип жатабыз. Бир күндө жок дегенде эле 100га жакын түтүктөрдү ширетебиз. Жаан-чачын болгон күндөрү бир кыйла кыйынчылыктар жаралат. Бул жер топурак болгондуктан негизги жумушту аткарган унааларыбыз тыгылып да калат. Бирок ага карабастан жумушту үзгүлтүккө учуратпайбыз. Эскерте кетсек, жаратылыш газын өткөргөн бул куурлар Бухарада башталат. Магистралдын жалпы узундугу 1113 чакырымды түзөт. Ал Кыргызстанды гана эмес, коңшу Казакстанды дагы жаратылыш газы менен үзгүлтүксүз камсыз кылат. Магистралдык газ өткөргүчүн куруу иштери 2 кезек менен өткөрүлүүдө. Азыркы учурда магистралдык газ өткөргүчтөрүнүн биринчи курулуш иштери толугу менен 100%га бүткөрүлсө, экинчи кезектеги иштери 60%га бүткөрүлүп калган. Адистер билдиргендей, долбоор толугу менен жай айында ишке киришет. Анда өлкөнүн Нарын жана Ысык көл областарынан тышкары бардык аймактары жаратылыш газ менен камсыз болот. Курулуш иштери жүрүп жаткан аймакка 150 атайын техника, жогорку деңгээлдеги адистер тартылган. 300гө чукул адам жумуш орду менен камсыздалган. Жумушчулардын коопсуздугу үчүн тийиштүү чаралар көрүлүп, бардык эрежелер так аткарылат. Курулуш иштери аягына чыгайын деп жатат. Ушул апрелдин аягы менен чек арага чейин да бир 10 километр бар. Ошол 10 чакырым айдын аягына чейин бүткөрүлөт. Ушул өзүңүздөр көргөндөй ширетүү иштери жүрүп жатат. Трубаларды, траншеяларды казып жаткыруу. 2016 жылдын жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын 10 жаңы конушу газдаштырылган. Жакынкы күндөрү кийинки жумаларда буюрса аларга газ берүү иштери башталат. Адистер билдиргендей, долбоор Кыргызстандын аймагында газ тармагын жаңылоо жана аны жакшыртуу максатында өткөрүлүүдө. Бул инвестициялык программанын негизинде 2016 жылы Борбор каланын 10 жаңы конушу газдаштырылган. Ушул жылдын аягына чейин Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча жалпысынан 17 калктуу конушту жаратылыш газы менен камсыз кылуу пландалган. Мы предполагаем. Биздин план боюнча орнотулуп жаткан түтүктөр жылына 4,5 миллион кубометр газды алып өтөт. Курулуш иштери соңуна чыккан соң Бишкек шаары жана өлкөнүн башка аймактарындагы газ менен туруктуу камсыздалышына шарт түзүлөт. Адистер билдиргендей, өлкөнүн Ысык көл жана Нарын аймактарына жаратылыш газы 2030 жылдары жеткирилет. Кайыр Жайлообекова, Александр Симонов, НТС, Чүй областы.